Бүгүн 17 август күнү Жалал Абад шаарынын мэринин орун басары Гүлбарчын Таштанбекова баштаган комиссиялык топ шаардагы мамлекеттик тил эрежелери сакталбаган көрнөк жарнактарга рейд уюштурду. Анда мамлекеттик тилде жазылбаган жарнамалар, кулактандыруулар менчигинин түрүнө карабай алынды. Тил мыйзамын бузган жарандардын үстүнөн рейдтер жүрүп жатат. Бул рейдтин негизинде мыйзам талаптарына жооп бербеген көрнөк жарнактар, кулактандыруулар толугу менен алынып салынат. Алдыда мындай текшерүүлөр Жалал Абад шаарынын бардык аймактарында улантылат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын 2023 жылдын 17 июлундагы мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамына ылайык маалыматтар адегенде мамлекеттик тилде, андан кийин расмий тилде, зарыл болгон учурда башка тилде жол жоболоштурулат. Жалал Абад шаарынын аймагында ушул жеке ишкерлер менен иштөө менен эле чектелбестен бизде ушул көрнөк жарнакты чыгарган өзүнүн ишканалары бар. Бизде шаар аймагында 3 ишкана толугу менен ушул тыгыз иштешет биздин ишкерлер менен. Ошолорго дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ушул комиссия менен тыгыз иштеп, туура жазууларды жазып чыгарсаңыздар, басып чыгарсаңыздар деген. Бирок алардын ушул сабаттуулук жагынан аксагандыгына байланыштуу ушул туура эмес көрнөк жарнактар чыгып калган учурлар байкалууда.